Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз күндүн желеси, жазгы пейзаж. Сабактын максаты күн желеси, жазгы пейзаж боюнча кеңири маалымат алышат. Өнүктүрүүчүлүк мезгилдүү пейзаждарга токтолуу менен үйрөнүшөт. Табиятты сактай билүүгө үйрөнүшөт. Балдар, биз бүгүнкү темабыз күндүн желеси болгондуктан биз мурунку сабактарда түстөр боюнча маалымат алганбыз. Деги эле түстөр дүйнөсүн талдап келгенде баардык түстөрдүн башаты ак түс деп жөн жерден айтылбаса керек. Ак түстү кыргыз эли ыйык тутуп жогору баалаган жана тазалыкты, жакшылыкты ак түскө салыштырып сүрөттөшкөн. Мисалы, ак эмгек, ак жол, ак бата жана башка буга окшогон дагы көп биздин сөздөрүбүз бар. Буга табияттан алынган кубулуштарды мисал кылсак болот. Күндүн нурун ак жарык деп аташкан. Жамгырдан кийинки суунун бүртүкчөлөрүн күндүн нуруна чагылышып, түстөрдүн айрымдары бири-бирине айкалышып пайда болгон жети түстү биз асан үсөн же болбосо күндүн желеси, орусча айтканда радуга деп аташкан. Түстөрдүн айкалышын керемет кооздугу буга далил. Мындай кубулуштарды шаркыратмалардан, фонтандардан, жанынан күндүн нурларынын чагылуусунан көрүүгө болот. Чын-чынына келгенде, асан үсөндөгү түстөрдүн сүрөттөп көрбөй туруп, түстөр кандай жайгашаарын сурасаңар көпчүлүктөрү билбейт. Табияттагы баардык нерселердин өңү жарыктын таралышына жараша түстөр өзгөрүлүп турат. Жазгы табияттын кандай абалдагы көрүнүшүн сүрөттөп чыгарманын графикалык сүрөттөлүштөрүн аткарабыз. Эгер пейзаж тартсак, биз анда перспективаны колдонушубуз керек. Биз мурунку сабактарда перспектива эмне экенин үйрөнүп билгенбиз. Күндүн желесин сүрөттөп тартууда ал жерде биз жакын нерселерди чоңдуктан, алыстагы нерселерди кичирейтип, көлөмдүү тартуу эрежелерин эсибизден чыгарбашыбыз керек. Сызыктуу аба жана перспективаны баардык сүрөттөлүштөрдө колдонушу зарыл. Аба перспективасын колдонуп, жазгы пейзажга күн желесин тартабыз. Күн желесин ирэти менен түстөрдүн жардамын толук аткарабыз. Окуу китебинде күн желесинин ирэти берилген. Биз буга чейин сабакта негизги жана кошумча түстөр боюнча маалыматты алгансыңар. Жамгырдан кийинки кооз көрүнүштөрдү жана бүртүкчөлөрдү дагы мен айтып өттүм өткөн азыркы сабакта. Кубулуштардын перспективаларын түстөрүн айкалыштарында ирээттүү берилишин жана горизонталдык сызыгыбызды туура түшүрүп, туура жайгаштырууну биз өткөн сабактарда баарын үйрөнгөнбүз. Келгиле балдар, жазгы пейзаж тартабыз.